Владимир Ленин атындагы орто мектеби. Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү онлайн сабагын силер менен өткөнүмө абдан кубанычтамын. Маанайыңар кандай? Кана эмесе, маанайыңар жакшы болсо, баарыбыз сабакка даярданабыз. Бүгүнкү сабакка даяр болсоңор, китеп, дептер, калем сапты алып, даяр отургула. Бүгүн 7-айдын 30-у. Бүгүнкү жаңы тема окуу сабагы. Бүгүн биз силер менен эмне кылыш керек деген суроого жооп бергенди үйрөнөбүз. Ытсы табышын жазып, жана бир катар сөздөрдү жазып койгула сулуу жазууга. Балдар, сабактын максаты жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп, сүйлөм түзүү. Текст окуп мазмунун түшүнүп, кандай эмгек менен келерин билип аласыңар. Биринчи көнүгү сөздөрдү кайталап, сүйлөм түзгүлө. Тегиздеш керек. Надо выровнять. Семиртиш керек. Надо удобрять. Чабыш керек. Надо косить. Балдар, бул жаңы сөздөрдү кайталап, жакшына кылып жаттап алгыла. Тегирмен, мельница. Эми балдар, бул жаңы сөздөргө сүйлөм түзөбүз. Келгиле чогуу сүйлөм түзөлү. Жерди трактор менен тегиздеш керек. Жерди трактор менен тегиздеш керек. Жерди семиртиш керек. Жерди семиртиш керек. Балдар, жерди кантип семиртет? Органикалык азык заттарды сээп да. Бышкан буудайды чабыш керек. Бышкан буудайды чабыш керек. Буудайды тегирменге алып барыш керек. Буудайды тегирменге алып барыш керек. Балдар, эми тегиздеш керек, семиртиш керек, чабыш керек, алып барыш керек деген сөздөргө суроо бергиле. Эмне кылыш керек азаматсыңар? Кана балдар, табышмак тапкылачы. Мейли оку оңунан, мейли оку соңунан. Тынбай желчү кайсы тамак? Тамактардын баарынан. Нан. Азаматсыңар, кана нан деген сөздү оңунан, соңунан окуп көргүлөчү. Нан. Демек, баардык тамактардын эң улугу эмне экен? Нан. Балдар, экинчи көнүгү нан кайдан келет? Ролдоштуруп окуйбуз. Анда эмесе мен окуп берейин жомокту, угуп тургула. Абышка токойдон карышкырга жолугат. Ага нан берет. Карышкырга нан абдан жагат. Нанды кантип жасайт? Мага үйрөтчү. Жерди айдаш керек. Анан жесе болобу? Жок. Андан кийин жерди тегиздеш керек. Анан жесе болобу? Жок. Андан кийин жерди семиртиш керек. Анан үрөн себиш керек. Буудай чыкканча күтүш керек. Анан чабыш керек. Тегирменге жеткириш керек. Ун чыгарыш керек. Ундан нан жасаш керек. Анан гана барып жеш керек. Мунун жумушу көп тура. Нансыз жашап келем. Нансыз жашай берем. Балдар, карагылачы. Карышкыр эмне үчүн нансыз жашап келгем, дагы да нансыз жашай берем деди. Туура, демек карышкыр жалкоолон нандын кантип келерин билип, өтө эмгек көп талап кылаарын билип, нансыз жашайм деп кетип калды. Демек, биз жеген нанда кандай эмгек менен келерин түшүндүңөрбү? Түшүндүңөр, Эми балдар, 3-көнүгү эмне кылыш керек деген суроого жооп беребиз.
тексттен алып, аны көнүгүү дептерибизге жазабыз. Кана нан кантип келет? Биринчи, жерди айдаш керек. Экинчи, жерди тегиздеш керек. Үчүнчү, жерди семиртиш керек. Кана дептериңерди алып, жакшынакай кылып, сулуу кылып жазып алгыла көнүгүүнү. Андан кийин балдар көнүгүүнү жазып бүтүп, биз 4-чү көнүгүүгө өтөбүз. Келгиле сүйлөшөлү. Кана Рафиль менен Алексейдин сөзүн сүйлөшөбүз. Алексей, сага жомок жактыбы? Ооба, мага абдан жакты. А сагачы? Мен эми түшүндүм. Нан жасаш үчүн көп эмгектениш керек экен. Эмне үчүн карышкыр нансыз жашайм дейт? Эмгек кылбай даяр тамакка көнгөн тура. Ооба, ал жалкоо экен. Балдар, ар кимиңер ушул Рафиль менен Алексейди үйүңөрдө ролдошуп окуп, түшүнүп, өз оюңарды айткыла. Демек эмне кылабыз? Биз өзүбүз ролдошуп окуйбуз, байкеңер менен, эжеңер менен, бүйүк туугандарыңар менен ролдошуп окугула. 5-чи көнүгүү балдарында макалды окуп, мааниsin түшүндүргүлө. Адам эмгеги менен даңктуу. Аракет кылсаң берекет. Нан баарынан улук. Нанды баалай билели. Балдар, адам эмгеги менен даңктуу дейт. Кана ким түшүндү? Демек, адам өз эмгеги менен даңктуу болот экен, Аракет баарынан улук. Кана балдар, макалдарды угуп көрөлү. Нан адамдын маңдай тери. Кулактай нан жесең, улактай күчтүү болот. Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок. Нанды жерден сура, аккан терден сура, малды эрден сура. Наны жок, чай курусун, кайры жок, бай курусун. Ачка отурганча айранга нан туурап жеген жакшы. Нансыз убакыт ачуу өтөт. Балдар, макалдарды жакшылап өзүңөр жаттап алгыла. Эми кана эсиңе тут. Балдар, барыш керек, көрүш керек, айдаш керек деген сөздөргө кайсы суроону бердик? Эмне кылыш керек? Демек балдар, бүгүнкү сабакты түшүндүңөрбү? Эмне кылыш керек деген суроого жооп бергенди үйрөндүк. Азаматсыңар, анда эмесе үйгө тапшырма, макалдарды жазып, жаттап алгыла, жомокту айтып бергиле. Балдар, бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөнгөнүбүздү баарыбыз түшүндүк, Нан кайдан келерин билдик, эмне кылыш керек деген суроого жооп бергенди үйрөндүк. Анда эмесе бүгүнкү сабак аягына жетти. Салам.